Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписация кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Алгач эле өзгөчө абал учурунда Жалал Абад шаарында кандай жагдайлар болуп жатат, ошого токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, урматтуу теле көрүүчүлөр. Негизинен өзгөчө абал боюнча Жалал Абад шаарында абал туруктуу. Эң негизгиси Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө жаңы оорулар шаарыбызда катталган жок. Негизинен мен учурдан пайдаланып айтышым керек. Ушул өзгөчө абал учурунда ар бир тартипти урматтуу шаардыктар жакшы бир ушул тартипти бирге көзөмөлдөсөк, мен ойлойм бул оорудан батыраак кутулганга ыңгайлуу шарт жаралмак. Анткени бүгүнкү күндө мына Жалал Абад шаарында Аллага чексиз шүгүр, бүгүнкү күндө ооруканада жаткан жаран жок. Бирок ушул биз жалпысынан ушул коронавирус илдети башталгандан бери бир топ иштерди аткардык. Анын негизинде мына Жалал Абад шаарында билесиздер, Жалал Абад шаарынын жанында болгон ушул Сузак районунан алгачкы ачак чыккан. Ошого биз күн түн иштеп, Жалал Абад шаарында тилекке каршы 7 оору катталган. Алар ушул биринчи контакт, экинчи контакт, деги эле ушул үй көзөмөлүнөн, обсервациядан чыккан жарандар болуп, биз күн түн жергиликтүү бийлик, тийиштүү дарыгерлер менен, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер менен биргеликте 854 ар бир инсан менен иштешип чыктык. Кудайга шүгүр, биз ушул темпти кармашыбыз керек. Мындан ары дагы бүгүнкү күндө ушул бизде шаарыбызда обсервацияда бир эле жараныбыз жатат. Кудайдан тилейлик, ал кишинин дагы ушул анализдери ушул ооруга чалдыкпагандай болуп чыкса экен деп Кудайдан тилейбиз. Негизинен абал ушундай. Бүгүндөн баштап биз мына ишкерлерге деп жергиликтүү бийлик тарабынан уруксат кагаздарын берүү боюнча комендантка дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды бере баштадык. Бүгүнкү күндө жалпы шаар боюнча 44 мекеме ишкана өзүнүн иштин баштаганы турат. Эң негизгиси мен учурдан пайдаланып айтат элем, урматтуу шаардыктар, ушул баягы сиздер билесиздер, 3 этап менен бүгүнкү күндө өкмөтүбүз тараптан белгиленди. 1 май, 11 май жана ушул 21 майдан баштап. Ошондуктан өкмөт тараптан уруксат берилди деп өз алдынча ар кандай маанидеги коммерциялык уюмдарды ачканга мен ушул чакырат элем, ачпай турганга. Анткени ушул 9 күн гана убакыт калды, 10 майга чейин. Кудай буйруса ушул кыска убакытты биз чыдап койсок, ушул оорудан жеңсек, анан жай турмушка түшөт элек. Себеп дегенде жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө өз алдынча ачкан, өз алдынча эч бир уруксаты жок. Ушул ачылган ишканалар боюнча биз рейдтерди уюштурабыз. Тийиштүү жетекчиликтер менен, тийиштүү тармактар менен. Анын негизинде тийиштүү мыйзам чегинде чаралар көрүнөт. Ошондуктан кайсыл бир тармакты ачканга туура келе турган болсо, сиздер мэрияга кайрылсаңыздар, биз комендантка кайрылып, анан бир баягы бир пикирге келип, ошо мыйзам талабына ылайык иш алып барсак жакшы болот эле. Чоң рахмат. Анда мэрияга багытталган суроолорго өтсөк, суроолор Жалал Абад шаарынын жашоочуларынан, тургундардан келген. Алгачкы суроо: саламатсызбы урматтуу мэр? Бүгүндөн баштап айрым ишканалар иштей баштады. Эми көзөмөлү мурункудай болбой, эркин көчөгө чыксак боло береби дейт. Негизинен урматтуу шаарыбыздын жараны, биз бул боюнча ушул өзгөчө абал бүгүнкү күндө 10 майга чейин Жалал Абад шаарында мына 10 май күнү бүтөт. Ага чейин биз буга чейин кандай баягы талаптарды аткарып келсек, ошол талаптар менен болушубуз керек. Бул бирден бир максаты ушул илдеттен алдын алуу максатында. Ошондуктан жөнү жок эле эркин көчөгө чыкпай турган мен сизди чакырат элем. Баягы эң гана ошол азык түлүккө болгон же дарыканага болгон ушундай бир орчундуу гана маселе болсо көчөгө чыкпасаңыз, башка убакта өзүңүздү, үй бүлөңүздү, бала чакаңызды карап дегенде, ошондуктан биз сизден суранып кетет элек. Эркин жүргөнгө азырынча бир эртерээк кылат. Тамак аш сатуучу жайлар качандан баштап иштейт? Кээ бир тармактар ишин жандантты. Алар каяктан тамактанат дейт? Бүгүнкү күндө баягы билесиздер, өкмөттүн иш планына ылайык бул тамак аш менен биз 21 майдан деп каралган. Ошондуктан бүгүнкү күндө шаарыбызда
көп эмес. Эми биздин Жалал Абад шаары Бишкек шаарындай, Ош шаарындай чоң эмес. Урматтуу шаардыктар, өзүңүздөр аны жакшы билесиздер. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө шаарда бир 4-5 жерде жана курьерский доставка деп коебуз, ошол сыяктуу үйгө жеткирип берүү боюнча кээ бирки ушул кафе, ресторандар, то есть кафелер иштеп атат, ошолор аркылуу үйгө заказ кылып алсаңыз болот. Бирок негизинен жалпы массалык түрдө биз бүгүнкү күндө ушул кафелерди болобу, ашканаларды болобу пока уруксат жок. Үйгө жеткирүүлөр жеткирип аткан мекемелер алардын баягы коомчулукка коркунуч жарата турган жагдайлардан алыс, Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө биз мына айтып атабыз, шаардагы ушул үйгө тамак аш жеткирүүбү же болбосо мына бүгүнкү күндөн баштап ушул 44 мекеме уюмга, бул негизинен өндүрүштүк ишканалар. Анткени биз билесиздер, бул илдет жалпы мамлекетибиздин анчинде Жалал Абад шаарындагы баягы экономикасына түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан ушул экономиканы баягы такыр эле биз отургузуп албашыбыз да керек. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө өндүрүш ишканаларына гана уруксат берип атабыз. Ал жерде дагы бүгүнкү күндө биз ушул мекеменин жетекчилерине талаптарды коюп атабыз. Ушул санитардык нормаларды аткаруу боюнча. Эгерде кайсы бир деңгээлде, Кудай сактасын, кайсы бир мекемеден оору каттала турган болсо, ошол мекеме уюмдун жетекчиси түздөн-түз персоналдык түрдө жоопкерчилик ал ушул инсандын мойнунда болот. Ошондуктан биз жергиликтүү бийлик бат-бат рейд жүргүзөбүз ар бир мекеме уюмдар боюнча, ушул уруксат берген ишканалар боюнча. Жетекчилигинен дагы санитардык талаптарды күчөтүү боюнча талаптарды коебуз. Учурдагы бир топ өзгөрүүлөрдөн кийин шаар ичинде элдин санынын көбөйүшү талашсыз. Бирок шаар аймагында кайрадан бул ооруну жуктуруп албоо максатында сиздер тараптан кандай иш-чаралар жүргүзүлөт? 10 күнгө даректүү мерчемдер барбы дейт. Даректүү мерчемдер бар. Бул боюнча биз азыр ар кандай иш-чараларды жүргүзүп атабыз. 3 этап менен иш жүргүзөбүз. Ишканалардын, ар бир ишканалардын ушул санитардык көзөмөлү боюнча биз эскертүү каттарды берип атабыз. Мындан сырткары биз буга чейин, мына билесиздер, шаарыбызда 515 көчө бар. Ар бир ички көчө болобу, чоң көчөлөр болобу, ар бирине чейин жеткенге аракет жасадык. Мындан ары дагы ушул эле багытта көчөлөрдү дезинфекциялоо боюнча, көп кабаттуу үйлөрдү, эл көп жүргөн жерлерди, бүгүнкү күндө эң негизгиси болгон азык-түлүк сатылып аткан базар Жалал Абад шаарында иштеп атканына байланыштуу, ал жерде дагы ушул дезинфекция иштери мындан ары дагы улана бермекчи. Таксилер иштесе болот экен, бүгүндөн баштап Сузак, Базар Коргондон барып иштегендер посттон жөн эле өтө беребизби? Посттор алындыбы дейт. Урматтуу жаран, посттор Жалал Абад шаарында алынган жок. Жалал Абад шаарында өзгөчө абал 10 майга чейин калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында негизинен баягы центральный деп коебуз, 4 блокпост коюлган. Ал 4 блокпост 10 майга чейин турат. Андан сырткары ички көчөлөргө дагы биз Жетимишке, Чукул көчөлөргө тосуп чыкканбыз. Бул ушул Сузак району менен чектешкен көчөлөр. Бүгүнкү күндө жөнү жок, шаарга келиштин кажети жок. 9 күн убакыт калды. Ошого сабырдуулукка чакырат элем. Ал эми таксилер боюнча бүгүнкү күндө биз баягы билесиздер, урматтуу шаардыктар, шаардагы жанагы атайын такси ишканасы ачылган мекемелер гана бүгүнкү күндө баягы уруксат беребиз. Ал жерде дагы өзүнүн шарты менен, себеп дегенде шаарда билесиздер, бир топ баягы такси кызматтары бар. Алардын жалпы баардык таксилерге уруксат бербейбиз. Өлчөмдүү гана кээ бирки таксилерге гана уруксат беребиз. Эс алуучу жайлар, парктар, салондор качан ачылат дейт. Салондор ачылат, бирок ал дагы ушул мыйзамдын чегинде, талапты санитардык нормаларды күчөтүүнүн тартибинин негизинде ушул парикмахерский салондор. Ал эми парктар, эс алуучу жайлар азырынча ачпайбыз. Эгер таксилер каттай турган болсо, 2 адамдан ашык салбаганга сөзсүз түрдө урматтуу шаардыктар, бүгүнкү күндө биз ушул баягы таксопарктын жетекчилерине айтып атабыз. Эгерде биз уруксат берсек, талапты коюп атабыз. Ар бир ушул таксиге чыккан жаран, кардар машинанын ичи жык болуп толуп болбош керек. Ал жерде 2ден ашык инсан болбош керек деген талап бар. Аз гана, саналуу гана күндөр калды. Ошого мен учурдан пайдаланып сиздерден суранып кетет элем. Бүгүнкү күндө шаарыбызда канчалык массовка көп болсо, элдердин саны көп болсо, бул орунду биз кайтып көбөйтө албаш үчүн ушул үйдө
эрежени сактап беришиңиздерди мен сиздерден суранып кетет элем. Өзүңүздөрдү ойлоп, бала чакаңыздарды, үй бүлөңүздөрдү, эли журтубузду, шаарыбызды, деги эле мамлекетибизди ойлоп, ушул кыска убакытка бир сабырдуулук чыдап бериңиздерди мен суранып кетет элем. Анткени бүгүнкү күндө биздин ушул 1,5 айдан бери мына күнөө түнү деп жүгүрүп жүргөн мээнетибиздин баардыгын текке кетпеш керек. Эртеңки күндө биз мурункудай жай турмушка сиздер менен биргеликте чогуу жашаганга, чогуу бир алдыга койгон ой максаттарыбызга бирге жетиш үчүн ушул тартипти сактап беришиңиздерди мен суранып кетет элем. Ошондуктан урматтуу шаарыбыздын тургундары, жөнү жок ушул көчөгө чыкпай турсаңыздар, ушул үйдө бала чака менен, эгерде азык түлүк маселеси болсо, жергиликтүү бийликке, мындан сырткары мына 12-17 баягы электрондук база ага кайрылсаңыздар, 50007 мэриянын телефону буга кайрылсаңыздар, биз сиздерден кабар алабыз, болгону жөнү жок көчөгө чыкпай турсаңыздар. Ошого мен сиздерден сурант элем. Дагы бир ирет ушул улуу айда ар бир кандай гана дубалар болсо, мамлекетибизге, шаарыбызга, деги эле Кыргызстаныбызга бир жакшы ниеттерди кылайлык. Рахмат баарыңыздарга.